Саламатсыздарбы? Бүгүн каржы темасын талдайбыз. Негизи эле адамдын жашоосунда каржылык сабаттуулук эч качан ашыкча болбойт. Бирок бизнес, ишкана жүргүзүүдө каржылык сабаттуулук темасы эң маанилүү багыттардын бирөөсү болуп эсептелет. Бизнесте ишканалардын ийгиликке жетпей калганынын түздөн-түз бир себеби бул ишкерлердин каржылык көрсөткүчтөрүн билбегендигинен жана маанилүү статистика жана маалыматтарга ээ болбогонунан башталат. Эмне себептен каржылык көрсөткүчтөрдү өлчөө керек жана бул ишканаңызга кандай жардам берет? Белгилей көрөлү. Ишкерлер каржылык сабаттуулукка жетиш үчүн 3 баскычты басып өтүшү керек. Биринчиси каржылык көрсөткүчтөр боюнча эсеп жүргүзүү. Экинчиси ошол маалыматтын негизинде анализ жүргүзүү. Үчүнчүсү пландоо. Ишкананын эсептерин жүргүзүү үчүн ишкерге керек болгон сапаттардын негизгилери бул сабырдуулук жана тартиптүүлүк. Буну ишке ашырыш абдан оңой. Ишкананын ичинде болгон ар бир кыймыл-аракет, ар бир операцияны кагазга түшүрүү керек. Эсеп жүргүзүүнү эффективдүү түрдө ишке ашырыш үчүн ишканага каттоо системасы керек. Бул деген ишкер чыгаша жана киреше боюнча так маалыматка ээ болушу керек. Эсеп жүргүзүүгө сабырдуулук менен тартиптүүлүктүн кандай тиешеси бар? Жөнөкөй мисал негизинде карап көрөлү. Силер айылыңарда чакан бир ашкана ачтыңар. Ашкананын ишмердүүлүгүндө ишкердин алдында бир топ каржылык маселелер жаралат. Мисал үчүн кардарыңар тамак аш сатып алат. Жумушчуларга айлык акысын төлөйсүңөр. Жөнөкөй эле бир күндө коштоңар келип карызга акча сурап көрүшү мүмкүн. Ушул сыяктуу кыймыл-аракеттердин саны аябай көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ишкердин так эле бир милдети сабырдуулук жана тартиптүүлүк менен эсеп жүргүзүү. Бул абдан жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн жана жөнөкөй эле угулушу мүмкүн, бирок өтө татаал жана маанилүү бир милдет. Кайра-кайра сабырдуулук жана тартиптүүлүк дегенибиздин себеби ошол 5 сом, 10 сом, 50 сом келген сайын силер дептерди ачып же компьютерди ачып ошону жазып алышыңар керек. Буну 1 ай чогултасыңар, 3 ай чогултасыңар, 1 жыл чогултасыңар. Ошо чогулткан маалыматтын негизинде гана ишкана түзүлөт жана ишмердүүлүк түзүлөт. Ушул маселелердин баарын биз каржылык көрсөткүчтөрдүн эсебин жүргүзүү деп атасак болот. Белгилүү бир убакыттын ичинде чогултулган каржы көрсөткүчтөрдүн негизинде экинчи баскычта биз анализ жүргүзүшүбүз керек. Бул анализдин негизинде биз акчанын кайдан келип жана кайда коротулуп жатканын түшүнүп алабыз. Ишкананын операциялык ишмердүүлүгү боюнча маалымат дайыма ишкердин колунда ыңгайлуу түрдө сакталып турушу керек. Кээ бир каржылык операциялардын түрлөрүн белгилеп өтөлү. Маанилүү кардарларды белгилөө менен кирешелерди анализдөө. Негизги бөлүктөрдү бөлүү менен коротууларды анализдөө. Банкрот болуу коркунучу жана ашыкча чыгашалар боюнча маалымат. Жалпы жана жалгыз буйртма боюнча кирешени баалоо. Рентабелдүүлүктү баалоо. Бул маалыматтын баары анализден өткөрүлүп, ишкерге ийгиликтүү, туура, эффективдүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Анализдин негизинде кабыл алынган чечимдерди пландоо деп атайбыз. Каржылык пландоо бул ишкананын негизги пландарынын же негизги максаттарынын бир чоң бөлүгү. Жанагы эле ашканабыздын негизинде айтсак, мисал үчүн бир айдын каржылык планынын негизинде эң маанилүү чечимдердин түрлөрүн карап көрөлү. Ашканага жаңы идиш-аяк сатып алуу, жумушчуларды көбөйтүү, жаңы ашкана ачуу. Ушул сыяктуу суроолор жаралганда каржылык планы жок, каржылык көрсөткүчтөрү жок, ишкер эч кандай чечим кабыл ала албайт. Ошондуктан ишкананын алдына жаңы максаттар койгондо ишкердин дагы бир милдети бул каржылык план, негизги пландарды текшерип, канчалык түрдө бул реалдуу жана ишке ашуусун текшерип көрүшү керек. Достор, эсеп темасына терең токтоло турган болсок, анын 4 кадамы бар. Биринчи кадам. 1 жылдык дайымкы коротууларды аныктаңыз. Мүмкүн болгон бардык чыгашаларды эске алыңыз. Экинчи кадам. Продукттун же кызматтын 1 жылдык жалпы көлөмүн чыгаруу үчүн кандай коротуулар болушу мүмкүн экендигин аныктаңыз. Үчүнчү кадам. 1 жылдык дайымкы жана өзгөрүлмө коротууларды кошуңуз. Графикте коротуулар сызыгын чийиңиз. Акча бирдиги вертикалдуу, а убакыт горизонттуу белгиленет. 4-нчү кадам. 1 жылда сатууга мүмкүн болгон өнүмдүн же кызматтын бирдигин санына таянып, 1 жылдык дүн кирешени аныктаңыз. Бизнесте ишмердүүлүктү баштаганда ар бир ишкердин башында бир суроо жаралат.
менин ишканам же бизнесим качан өзүн актайт. Ишкана өзүн актап баштады деген учурду биз чыгашасыздык чекитине жетүү деп атайбыз. Чыгашасыздык чекити бул ишкананын бардык чыгашасын жана нөлдүк кирешесин жапкан сатуунун көлөмү. Эгер ишкананын сатуусу чыгашасыздык чекитинен өйдө болсо, ал кирешеге ээ болот. Жаңы ишкана үчүн чыгашасыздык чекитине жетүү негизги каржылык максат болуп эсептелет. Ишмердүүлүктү жаңы баштаган ишкерлер үчүн чыгашасыздык чекитин түшүнүү бир топ кыйынчылыктар менен коштолот. Бирок аны толук талдоо үчүн маржиналдуу киреше эмне экенин дагы түшүнүп алуу керек. Ишкананын маржиналдык кирешеси бул ишкананын кирешелери менен чыгашалардын айырмасы. Каржылык көрсөткүчтөрдүн темасын түшүнүп алгандан соң, товар же кызматтын баасын аныктоо темасын өтөлү. Бир ишкана жаңы товарды же кызматты рынокко жана кардарларына сунуп жатканда, анын баасын аныктоо абдан көйгөйлүү маселеге айланышы мүмкүн. Бир жагынан абдан кымбат бааны койгон ишкананын товары өтпөй калышы мүмкүн. Башка жагынан караганда абдан арзан бааны койгон ишкананын товары да өтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бул сыяктуу маселелерди чечүү үчүн бааны аныктоо процесси менен тааныш болушубуз керек. Товардын кызматтын баасын аныктоодо 4 негизги фактор бар. Булардын арасынан бирөөнү тандоого болбойт. Булардын ар бири бааны аныктоодо күчтүү таасири бар. Алар коромжууларга негизделген баа, суроо талапка негизделген баа, атаандаштыкка негизделген баа, маркетингке, башкача айтканда баалуулукка негизделген баа, коромжууларга негизделген баа. Маселеге жөнөкөй мамиле кыла турган болсок, сиз товардын же кызматтын баасына кошумча баарынан мурда консалтингдик ишмердүүлүккө байланыштуу жалпы коротууларды баалашыңыз керек. Баардыгын эске алып тизме түзүңүз. Ал төмөндөгүдөй пункттарды камтышы керек. Телефондор үчүн коротуулар, почтага коротуулар, бир шаардан бир шаарга кардарга бир нерсе жөнөтсөңөр эсептелет. Кеңсе товарлары жана материалдарды басуу үчүн коротуулар, жашоону камсыздандыруу жана башка камсыздандыруу иштери үчүн коротуулар, иш сапарлары үчүн коротуулар, сиздин унааңызда эсептелет. Изилдөө жүргүзүү үчүн коротуулар, тиешелүү байланыштуу тармактарды түзүүдөн тарта атайын журналдарга жазылууга чейин, бухгалтердик кызматка жана банктык тейлөөгө кеткен коротуулар, жарнамага кеткен коротуулар, кеңсеге кеткен коротуулар, жумушчуларга жана башка кызматкерлерге коротуулар, жабдыктарга кеткен чыгашалар, техникалык тейлөөгө да, компьютерлерди оңдоо жана жаңылоого ичинде. Балким мындан башка да анча чоң эмес, бирок маанилүү коротууларды эстейттирсиз. Буларды жалпысынан алганда товардын жана кызматтын өзүнүн баасына кошумча эсептейсиз. Ишкерлердин эң чоң катасы бул факторлорду эске албай, кызматтын же товардын түздөн түз баасын аныктап, рынокко же кардарга сунганы. Биз мындан баш тартышыбыз керек. Негизги жалпы коротууларыбызды эсептеп, баанын ичине киргизишибиз бул өтө маанилүү. Суроо талапка негизделген баа. Бул ыкма рыноктун сырткы реалдуулугунан көз каранды. Жөнөкөй тил менен айтканда, суроо талап жогору болсо, өнүмгө же товарга жогору баа коюуга мүмкүн. Мисалы, профессионалдык адистер жетишсиз болгон техникалык тармакка тиешелүү жөндөмдөргө ээ болсоңуз, сиз ишеничтүү түрдө кымбат баа сурай аласыз. Бирок реалист болуу керек. Чын эле уникалдуу нерсе сунуштай алабызбы? Же атаандаштык жогору тармакта иштеп жаткандыктан кардарларыңызга башка тандоо барбы? Мында бизнестин келечеги жөнүндө ойлонуу керек. Эгер бизнести жаңы баштап жаткан болсоңуз, арзан баа менен иштей баштоо рынокко кирүү процессин жеңилдетет. Бирок кийинки келишим учурунда бааны көтөрүү кыйынга турушу мүмкүн. Ошондуктан суроо талапка көңүл буруп, анализ жүргүзүп, ишмердүүлүктү жүргүзүү керек. Бул ыкманын логикасы абдан жөнөкөй. Суроо талап жогору болсо, анда бааны жогорултууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Суроо талап төмөн болуп же жок болсо, анда бааңыз дагы ошондой болот. Коронавирус пандемиясындагы мисалды алалы. Пандемия башталгандан бери маскаларга суроо талап абдан өстү. Ошондуктан дагы баасы өстү. Пандемия бүткөндөн кийин албетте баасы төмөндөйт, мурдагы баасына кайтат. Атаандаштыкка негизделген баа. Дагы бир тыкыр изилдөөгө муктаж нерсе реалдуу баалар. Бул жерде эскертип кетчү нерсе, мен рынокты дайыма анализдеп турууну сунуштайт элем. Себеби абал тез өзгөрүп кетиши мүмкүн. Антпесеңиз сиз былтыркы баалар менен калып каласыз, атаандаштарыңыз бул убакытта бааларды төмөндөтүп койгон болот.
Бааларыңызды атаңдаштыкка негиздеп аныктаганыңыз абдан оор абалга коюп коюшу мүмкүн ишканаңызды. Себеби бааны аныктаганда бир топ факторлор пайда болот. Чийки-заттын баасы, логистиканын баасы, жумушчу орундун баасы. Мунун баары атаңдашыңыз арзаныраак баада сатып алган болушу мүмкүн, сиз кымбатыраак баада. Ошондуктан бул жерде өтө курч конкуренция, атаңдаштык болгон бир ыкма. Буга даяр болушуңуз керек. Себеби атаңдашыңыздын чыгашалары сиздин чыгашаларыңыздан арзаныраак болуп, ал рынокко сунган баасы сиздикинен төмөнүрөөк болушу ага ыңгайлуу болот. Маркетингке баалуулукка негизделген баа. Баа менен сапат дайыма эри шаркак жүрөт. Бул баарына, товарга да, кызматка да тиешелүү. Адамдар товар өзүнө туура же туура келбешин билүү үчүн бааны колдонушат. Сиз сатып алган каалаган буюмду эстели, туфли, компьютер, автомобиль. Буларды сатып алууда сиз биринчи баага көңүл бурасыз. Албетте, кээ бир товарлар үчүн сырткы көрүнүш чоң роль ойнойт. Бирок сатып алуу учурунда сиз арзан Абибас эмес, кымбат Nike алгыңыз келет. Буга байланыштуу сиз аныктаган баа кардарларга сиз жөнүндө кабар берип турат. Сиз жарата турган профессионалдык имижди жакшырта алабы деген суроого жооп бериши керек. Башкача айтканда, баанын негизинде сиздин имидж да курулат. Каржылык көрсөткүчтөрдүн эсебин жүргүзүү, бааны аныктоо жана ушуга окшош маселелердин баары барып бухгалтердик эсепти жүргүзүүгө такалат. Бухгалтердик эсепти жүргүзүүдө эки ыкманы сунуштай алам. Биринчиси эң тез жана эң жөнөкөй ыкмасы бул сырттан аутсорс бухгалтерди жалдап алуу. Экинчиси өзгөчө чакан жана кичи бизнестерге туура келет. Бул жеке компьютериңизде Excel формасында бухгалтерия жүргүзүү. Аутсорс бухгалтер адистин жалданганы сиздин ишканаңызга бир топ жеңилдиктер алып келиши мүмкүн. Эң биринчиси жумуш акысынын көп кымбат болбогондугу, экинчиси адистик билими жана үчүнчүсү сиздин жумуш убактыңызды азайтып жеңилдетүүсү. Excel аркылуу бухгалтерия жүргүзүш үчүн атайын билимдин да кереги жок. 21-кылымда Excel'де абдан сонун даяр шаблондор жасалган. Ошол шаблондордун негизинде өз бухгалтерияңарды жүргүзүп көрсөңөр болот. Бул видеонун аягында сиздерге ошол Excel'де жасалган бухгалтерия үчүн даяр шилтеме берилген. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү видео сабагыбыздын негизинде ишканаңарды каржы планын түзүп, бухгалтериясын баштаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.